Биз азыр Баткен шаарына караштуу Базар башы кварталындагы Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинде турабыз. Менин артымда аталган мектептин 1978-жылы курулган эски имараты турат. Ошол эле мектептин экинчи бөлүгү болсо 1989-жылы курулган. Мектептин эки бөлүгү тең ашар ыкмасы менен курулуп, бүгүнкү күндө анын эскилиги жетип, жаңы мектепке болгон муктаждык жаралып келген. Типтүү эмес мектепте жалпы 220 окуучу 2 нөмөттөн билим алып келишкен. Жогорудагы көйгөйдү чечүү аракетинде аталган мектептин имаратын жаңыдан куруу иштери 2022-жылдын июнь айында башталып, 2024-жылдын декабрында толугу менен бүткөрүлгөн. Типтүү мектеп республикалык бюджеттен каржыланып, ага 130 миллион сомдон ашуун акча жумшалган. Дал ушул мектеп үстүбүздөгү жылдын 13 январынан тартып пайдаланууга берилген. Бүгүн билим берүү мекемеси толугу менен расмий түрдө ачылып, ага онлайн форматта өлкө башчысы Садыр Жапаров катышып жатат. Курулган мектептерге окуучуларды сапаттуу окутуу үчүн бардык шарттары түзүлгөн. Класстык кабинеттер, лабораториялык атайын жабдуулар, эмеректер жана окуу методикалык материалдар менен толук жабдылган. Ал жерлердеги жергиликтүү эл өнүгүүгө багытталган мындай саамалыктарга сүйүнүп жатышат деп ойлоймун. Алардын кубанычтары менен тең бөлүшөбүз. Ушул мектеп өтө эскилиги жеткен. Биринчи бөлүгү дагы, экинчи бөлүгү дагы жараксыз болуп окуп жаттык да. Анын үстүнө кыштарда суук, окуучуларга аябай суук болуп турган, окуучулардын саны көбөйгөн бизде азыр, батпай калган кээ бир класстарда. Анан олимпиадалык иштерди же бир кошумча бир кружокторду өтөйүн десең, класс комплект жетишпейт. Биз жаңы мектепке өтө муктаж болгонбуз да.